Урматтуу достор, бүгүнкү өтө турган темабыз фе'лул амр. Буйрук этиш. Араб тилинде этиштер 3кө бөлүнөт. Өткөн чак аль-фе'лул мади, ал эми экинчиси фе'лул мудори, учур келер чак, ал эми үчүнчүсү болсо фе'лул амр, буйрук этиштер. Бүгүн ошо буйрук этиштер тууралуу сөз кылабыз. Эң алгач буйрук этиштер кантип жасалат, ошого бир сыйра токтолуп алалы. Буйрук этиштерден биз яктубу этишин алып көрсөк, яктубу жазып жатат. Бул этишти биз кантип буйрук этиш кылабыз? Биз үчүнчү тамгасына көңүл бурабыз. Эгер үчүнчү тамгасынын харакаты домма болсо, у болсо, анда могу яктубудагы биринчи я тамгасын алып салабыз. Бул мудоринин ясы, учур чактын ясын алып салдык. Эгер үчүнчү тамгасы домма болсо, этиштин биринчи тамгасына доммалуу алиф алып келебиз. Доммалуу алиф. Ошондо ук-туб. Акыркы харакатын сукун кылабыз, себеби бул буйрук этиштин негизги харакаты. Ошондо ук-туб. Доммалуу алиф койдук. Экинчисин караңыздар. Яж-лису десек, үчүнчү тамгасы касра болуп атат. Эгер үчүнчү тамгасы касра болсо, буйрук этиштин биринчи тамгасына касралуу алиф коебуз. Ошондо иж-лис. Отур, ижлис. Эми яфхаму этишин алып көрсөк, үчүнчү тамгасы фатха болуп атат. Демек, фатха болгон учурда дагы биз касралуу алиф коет экенбиз. Ошондо ифхам, түшүн. Эгер домма болсо, домма коебуз. Касра жана фатха болсо, касра коет экенбиз. Анда дагы башка дагы бир нече этиштерди алып көрөлү. Мисалы үчүн, яфтаху, ачып жатат. Яфтаху, ифтах. Ясмау, исма. Янзуру, унзур. Биз этиштердин, баардык этиштердин болгондо да өткөн чагы 3 тамгадан куралган этиштерди карап атабыз азыр. Мисалы үчүн, яжлису, ижлис, ямши, имши, яркабу, иркаб. Ушул сыяктуу кылып үчүнчү тамгаларына көңүл буруп, буйрук этиштерди жасайбыз. Анда эмесе бир сыйра мисалдарга дагы көңүл буралы. Мисалы үчүн, анта уктуб, сен жаз. Ал эми женский родко айтсак, анти уктуби деп аягына я тамгасын кошобуз. Антума аягына алифти кошот экенбиз. Сен экөөң жазгыла. Антума уктуба. Антум силер жазгыла. Уктубу. Антунна силер аялдар. Уктубна. Анда яжлисуну алып көрөлү. Анта ижлис. Анти ижлиси. Антума ижлиса. Антум ижлису. Антунна ижлисна. Ифхам. Анта ифхам. Анти ифхами. Антума ифхама. Антум ифхаму. Антунна ифхамна. Урматтуу достор, этиштерди, буйрук этиштерди ушул сыяктуу кылып жасайбыз жана күнүмдүк турмушта колдонобуз. Өзүңүздөр билген 3 тамгадан куралган этиштердин буйрук этишине ушул сыяктуу мисалдарды жазып, комментарий калтырыңыздар. Эмки сабактан амандашканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.